УКМК өздүк коопсуздук кызматы аталган факты боюнча иликтөөсүн баштап, материалдар кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Ош шаарында карантиндик посттордун биринен жолдошунун кызматтык абалынан пайдаланып өткүзүсү келген аялдын ким экени аныкталып, күбөсү иштен алынды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө караганда окуя 31 март күнү саат 15:00 болгон. Аял посттон өтүү үчүн жолдошум УКМКда иштейт деп чатак салган. Териштире келгенде ал улуттук коопсуздук кызматынын Ош шаардык жана Ош облустук башкармалыгынын медициналык пунктунда жарым күндүк ставкада иштеген дарыгердин аялы болуп чыкты. Аны менен келишим 1 апрелден тарта бир тараптуу токтотулду деп айтылат билдирүүдө. УКМК өздүк коопсуздук кызматы аталган факты боюнча иликтөөсүн баштап, материалдар Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 355-беренеси боюнча кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Тергөө жүрүп жатат. Какой наезд? Я тебе сказала. Что ты наезжаешь? Ну, а ты стоишь, я ему объяснила, что мне выйти, всем поклониться, блядь, что ли? У меня отец сердечный, я отзываю лекарства. Какой, блин? Давай назад. Куда? Я туда встану, я сейчас ДКНБ, у меня муж в ДКНБ работает, давай. Куда я поеду? Вон, просто там сзади. Пугает он меня тут. Приоритеты правильно расставьте. Че, отпусти меня домой. Че, кто ты такой, блядь? На тебя тоже управу найду. Ай кыргызым, туруп айла кой. Жата бер. Жалпайып жата бер. Жата бер, жата бер. Жата берсең, аябай бир жерденчи бирдеме чыгат да. Ооба, өзгөчө кыргызга жам баштап жаткан жарашат. Ооба, тура кой деп ташап кеттик. Жата бергиле, жалпайып жата бергиле. Ай, анча-мынча шипка түкүрүп жатканды унутпагыла. Ооба, уктагыла. Эмне кыласыңар, Өзү эле келип калат, карыз, кредит алып берип аласыңар, эмне кыласыңар? Жата бергиле, кыргыз негизи жалкоо болуп жаралганбыз.